Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге асыл тукум саан уйларын көрсөтүп беребиз. Ар бир малдын өзүнүн асыл тукуму болот. Тагыраак айтканда порода билесиздер, эми баары жакшы нерсе, качествосу жогору нерсе. Мындайча айтканда породалуу уйларды кармайм дегендерге кулагына күмүш сырга, мына ушул Кара Балтадагы Новониколаевка деген айылга бир партия уй келди. Барнаулдан келиптир. Алтайдан Россия Федерациясы туугандар. 27 баш, бүт баары боз. Баягы дойный лактациясы эң жогорку чекке жетип калайын деген мезгилине келиптир. Мындайча айтканда 3 тууган уйлар бар экен, арасында эң көп туугандары. 1 туугандан баштап 3 тууганга чейин. Канча штук шеп бул жерде? Бу жерде 24 штук. 24 штук уй бар экен. Мына мен козгоюн. Өтө пил уйлар, чоң уйлар. Пил дегенде мына кичине кыйыр сөз менен айтып атабыз. Уйларды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дарей Кара Балтада. Мен түшүп бир четтен көрсөтөйүн. Мына бирди туугандар мыналарбы? Вообще красота экен да мына кунажындарды. Карап коюңуздар. Мыналар уйларды караңыздар. 24 баш ушунда уй келиптир. Жаңы келип түшүптүр туугандар. Колдон качырбаңыздар, ушуларды келип алыңыздар. Ушул уйлар сиздерге буйрусун. Мына бүт баарын козгоп көрсөтөйүн. Булар Россияда фермадан келген, сүт фермасынан келген уйлар экен. Билесиздер, эми булар эт жана сүт багытындагы уйлар экен почти. Мындай дене түзүшү конструкциясынан көрүнүп турат. Симментал айшир смеш уйлар экен. Көрүп атасыздарбы? Эми мында Россияда ушундай уйларды негедир көбүрөөк колдонот. Баягы айширди аралаштырганга аракет кылат. Анткени айшир породасына уйлардын сүтү өтө каймактуу болот. Анан симментал бир аз сүттү көбүрөөк берет. Мисалы моундай этти да көбүрөөк берет, чоңураак тууйт. Мындайча айтканда биздин мына Кыргызстанга үйдө бирден экиден кармаганга выгодный уйлар да. Талаага айдасаң, талаадан да тоюп келип чөп жейт, сүт берет. Мындайча айтканда талаадагы тоюттан дагы мыкты сүт бере турган уйлар. Мисалы стойлуу режимге коюп бир күндө 3 мал саап только сүт алам десеңиздер дагы, булар ошого дагы мындай көнгөн уйлар десек болот. Ушул уйлардын бааларын айтып кое берейик, ага чейин дагы бир рет айландырамын. Булардын бүт баары бооз болгонуга байланыштуу, билесиздер. Баары бир кымбатыраак болот. 230 000 сомдон тандамайга эң кымбаттар. Анан дагы өзүңүздөр уйга жараша сүйлөшөсүздөр. Эми бул Россиядан келген уйларга баарына бир баа коюш кыйын. Көп количество келиш керек. Муну алам, мынча баш алам, муусун алайын деп атам деп көрүп туруп, анан кийин содалашсаңыздар болот. Андыктан мына көрүп алыңыздар, уйлардын бүт баары сонун класс уйлар. Мына мен ичинде өзүм мынтип карап жүрөм. Мына симменталдар. Симментал мындай. Мына айшир аралашкан уйларда көрдүңүздөрбү? Арасында бир кара бар экен, монда ак баш. Бул уже галштизированный экен, бул желиндери сонун экен. Шеп канча сүт берип атыптыр ал жакта булар? Бир менен айтса керек. 25-тен 40ка чейин берип атат. Ал жакта эми баягындай 20-18 литр деген тема жок да, фермаларга туурабы? Уйлар өзү да мына породасы жакшы уйлар экен. Араң алып келдик. Муну эми мээнет кылып алып келдиңиз да? Пайдасын көрүп кылган мээнетиңизди аласыз эми адамдарданчы. Сиз алып келгениңиз жакшы болуптур. Мисалы мен 2 саан үй алып коеюн десем, жакшы уйду колго киргизиш кыйын да. Билесиз өзүңүз бул темада туурабы? Жакшы, эртең 1-2 жыл турса да жакшы баа болуп бере турган уйду кармаш колго киргизиш кыйын. Бул келечеги бар уйларда, келечеги бар. Келечеги бар уйлар. Ошондуктан бул шеп жакшы уйларды алып келиптир. Эми гиганттыгына. Шеп алып келиптир, эми мээнет кылып атат. Ошо кылган мээнетине пайдасын алат. Буйруса жакшы уй баары кармаган жакшы баага кетет. Ошондой туугандар. Жакшы баага кетет булар дагы. Тортмоктор да жакшы баа болот. Кыскасы мен барго кечеги базар баягы мамбелярдын баласын саттым да. Мунуларда да мамбелярдын каны болушу мүмкүн да, потому что Россияга голландский мамбелярд букаларды көп ташыган да. Симментал айширлерге аргындаштырып, мамбелярдын токол уюңуз турат, ошондой типаж болот да, эми көбүнчөчү. Ошо чистый мамбелярдты саттым.
үйттөн чыккан баягы подсос деп коет го, откормго кире турган. Мощный бага кетти мисалы үчүнчү. Ошолсуңар эле мындай кармаганыңды акта берет да, сонун да, базарга барсаң жадырап жайнап турасың да. Ошолсуңар мына сонун уйлар экен. Мисалы мына мыкты кунажындар болот да базарга барса, Уже желин салып койгон булар. Мына желин объемдорун караса билинет да. Мыналар тууй турган уйларбы жакында? Мына желиндери чоңдор. Ушулар. Эң эрте туугандар качан тууп калат экен шеп? Эң эрте туугандары уже туйнуп калды. 2 жыл туйду. Мына олар, а? Гигант. Мына болбу? Желин чоң болуп калыптыр, э? Чоң болуп калды. Шу бар эле боз. Аркы жөт куйруубузга. Мына галштезервный уйдагы сонун экен, а? Боз желиндери сонун экен. Булар эми Россияда бар дойка болсо керек, э? Дойка экен ал жакта. Ата колго деле сашат экен. Өзү эми таза элита короо болбосо, мындай фермада токчок болуп калат, бир нерсе болот. Багы кеде багы дойный аппарат бузулуп калат, турабы? Ооба. Сизде деле дойный аппарат бар экен, кеде бузулуп калат, ремонтко барат, колдо сагалат да ошо мезгилде. Булар, короче, дойкага дагы, колго дагы тура турган уйлар экен. Ата керемет уйлар, келип көрүңүздөр, экраныңыздан номерлерге чалып байланышып, ушул уйларды келип көрүңүздөр. Али тандал элек да, жаңы түштү да булар. Бир баш сатып элек. Болду. Келип көрөсүздөр, сиздерге жакшы аласыздар. Дарей Кара-Балтада, Новониколаевка айылында туугандар, Кара-Балтанын күнчыгыш жагындагы поселок городского типа деп коет могу Новониколаевканы. Сосновский круговойго жакын жерде. Эсине чаласыздар дагы байланышып, келип уйларды көрө бересиздер. Мына көрдүңүздөрбү? Атак сонун уйлар экен. Мына. Порода бары порода.